Итогили бензин кымбат го? За каждый литр 1 сом это будет многовато, мне кажется. Çok normal эле го дейм. То и так бензин дорогой у нас сейчас. Кыргыз элimiz ичинсе биз беребиз. Эми водительдерден алган туура эмес го дейм. 2025-жылдын 1-январынан тартып ар бир айдоочу ар бир литр бензин жана күйүүчү майлоочу май үчүн 1 сомдон кошумча төлөшү керек. Садыр Жапаров аталган мыйзамга кол койду. Бул өлкө аймагындагы жолдорду оңдоп түзөө жана кайрадан куруу үчүн аракет болуп саналат. Буга байланыштуу биздин редакция айдоочулардын оюн билип көрүүнү чечти. Не стоило бы, наверное. И так бензин дорогой. Мне кажется, многовато будет, наверное. За каждый литр 1 сом это будет многовато, мне кажется. Çok normal эле го дейм. Жолдор оңдолсо элге пайда, баарына жакшы да. 1 сом нормально. Ну, скорее всего, против, потому что и так бензин дорогой у нас сейчас. Жок эми биз эми шаардын ичинде жүргөн анчалык эле бензинге муктаж эмеспиз. Газ да бар. 1 сомдон бере берсе болот. Берип болот. Ben bunu canı okudum. Hazır birinci o sizden okudum. Eğer Kırgız elimiz için, Kırgız'ın sanatının geleceği için bir son töleş gerekse biz bir son emez, biz canımızı veririz. Kanımızı veririz. Sözsüz de kanımızı veririz, kanımızı. Каршымын. Себеби? Себеби деген эми водительдерден алган туура эмес го дейм. Компаниялардан алыш керек да. Жолду оңдогону налогтор төлөнүп атат го. Кудайга шүгүр. Итогили бензин кымбат го? Эми алса алат да, жол оңдолсо болду самый главный бизге.